Чылым чегүүгө тыюу салган мыйзам кафе-ресторандар үчүн чоң чыгымга учуратат. Мындай ойлор менен бул жаатта ишкерлик менен алектенгендердин ассоциациясынын өкүлдөрү маалымат жыйында билдиришти. Алардын эсеби боюнча түшкөн кирешенин 50-70% каражаты жоготуп алышат. Учурда жалпы республика боюнча 4000ден ашуун жай бар. Ал эми Бишкектин өзүндө 1,5 миңге жетет. Бирок бул мыйзам күчүнө кире турган болсо, бул тамактануучу жайлардын жарымынан көбүнө киши да баш бакпай калат дешүүдө. Ушундан улам алар бул бизнес менен алектенгендердин ою менен эч ким эсептешпей жатышат. Сейчас вносится на рассмотрение закон по... Азыркы коомдук жайларда чылым чегүүгө каршы чыккан мыйзамдын кабыл алынышына каршыбыз. Себеби бизге келген кардарлар азайышына мунун артынан чыгымдарга дуушар кылат. Ушундан улам биз депутаттарга кайрылып, биздин да кызыкчылыгыбызды эске алгыла деп атабыз. Бул бир жактуу чечим. По-другому некоторые заведения просто не выживут. Эске салсак, айрым депутаттар коомдук тамактануучу жайларда атайын бөлмөлөрдө гана тамеки чегүү эрежесин сунушташкан. Анда ресторан, ашкана сындуу коомдук тамактануучу жайларда тамеки чегүү адаты жайылып кеткендигин, ошондон улам аталган мыйзам долбоору аркылуу атайын бөлмөлөрдө гана тамеки чегүүгө уруксат берүү эрежеси сунушталган. Аталган теманы 11 канал студиясына келген ресторан тамактануучу жайлардын кызыкчылыгын коргогон эл аралык уюмдун Кыргызстандагы өкүлү Гүлзат Райымбекова менен улантабыз. Гүлзат айым, куш келипсиз. Айтсаңыз, бүгүн кафе-ресторандардын кожоюндары чылым чегүүгө тыюу салына турган болсо, кардарларды жоготуп алабыз деп камтама болуп атышат. Бирок бул бир эле Кыргызстанда эмес, башка чет мамлекеттерде да каалаган жерде тамеки чеге бергенге болбойт эмеспи? Ушул тууралуу айтып берсеңиз. Бул маселени жаман деп да айта албайм, жакшы деп да айта албайбыз. Биз сунуштаган талап бул эртеңки жогорку кеңеште добуш бере турган суроо. Бул эки варианты бар да. Биринчи вариант чылым чегүү тыюу салган мыйзам, экинчи атайын бөлүнгөн тамеки тартуу үчүн жер. Биз аябай экинчи вариантка добушуңузду бериңиз деп суранып жатабыз. Анткени башка өлкөлөрдө, мисалы Россияда ошол мыйзам киргенде 30% пабдар жабылган. Анан көбү ресторан көбү жабылган, кирешеси келбей калганда. Макул, сиздер башка жолдорду караштырса деп атасыздар, мисалы конкреттүү түрдө кайсыл жолду сунуштап жатасыздар? Мисалы чылым чеккендер менен бирге отурууну каалабаган башка адамдар да бар да, алардын кызыкчылыгы кандай? Анткени биякта эки вариантты караш керек. Тамеки чегүү кишилердин, чегип аткан кишилердин и чекпей жүргөн кишилердин. Ошон үчүн башка мындай отдельный залдарды добуш кылып жүрөбүз. Гүлзат, балким бул тармакты тейлегендер башка жарандардын ден соолугун эске алуу менен өзүнчө тамеки чеккендер үчүн жай ачуу сыяктуу жол менен компромисске барышы керектир. Компромиссти ошо биз аябай суранып атабыз. Экинчи вариантына добуш бериңизге. Маегиңизге рахмат. Бишкектеги ресторан, мейманкана тамактануучу жайлардын кызыкчылыгын коргогон эл аралык уюмдун Кыргызстандагы өкүлү Гүлзат Райымбекова болду. Сизге ийгилик.